Саламатсыздарбы, Азаттыктын видео кабарлары менен таанышып алыңыздар. Кабулда миңдеген адамдар президенттик шайлоодо массалык бурмалоолор, көз боемочулуктар болду деп арызданган талапкер Абдулла Абдулланы колдоп демонстрацияга чыгышты. 14 июнда президенттик шайлоонун экинчи айланпасында Абдулла мурдагы каржы министри Ашраф Гани менен беттешкен эле. Гани болсо шайлоодо жеңгенин айткан, бирок добуш берүүнүн алдын ала жыйынтыгы 2 июлда гана маалым болот. Татарстанда сот 2011 жылкы кырсык боюнча угууларын аяктады. 200дөн ашуун жүргүнчүнү артып бараткан Булгария кемеси Татарстандын аймагында Волга дарыясына чөгүп кетип, кеминде эле 120 адам набыт болгон эле. Ал үчүн соттолуп аткан ошол кемени ижарага алып иштеткен 5 кишиге сот өкүмүн 3 июлда чыгара турган болду. Ушул күнү Казань шаарында мусулман активисттер Рамазан айында дүкөндөрдө арак, шарап сатууга тыюу салууну талап кылган митингге чыгышты. Орозо июлдун этегине чейин созулат. Татарстанда мусулмандар калктын жарымынан көбүн түзүшөт. Өзбекстанда 27 июнда журналисттер күнүнүн алдынан Ташкенттеги көз карандысыз журналист Сид Янышев деген каймана ат менен белгилүү Саид Абдурахимовго милиция соңку макалларынын бири үчүн кылмыш иши козголоорун эскертти. Абдурахимов Фергана.ру маалымат агенттигине Ташкенттин райондорунун биринде үйлөрү сүрдүрүүгө берилгендердин даттануулары тууралуу жазып сүрөттөрүн койгон болчу. Ал эми бул ирет журналистке эскертүү жасаш үчүн келген милиционерлер ошол эле тургундардан Абдурахимовго даттанган далай арыздар түшкөндүгүн айтышкан. Кабарчы ошол тургундарга басым жасалган болушу мүмкүн деп атат. Азырынча ага кандай айыптын негизинде кылмыш иши козголоору белгисиз. Freedom House уюмунун дүйнөдөгү басма сөз эркиндиги тууралуу соңку баянамасында Өзбекстан, Түндүк Корея жана Түркмөнстан менен бирге ааламда такыр сөз эркиндиги жок 3 өлкөнүн бири катары көрсөтүлгөн. Тажикстанда жума күнү улуттук биримдик күнү белгиленди. Бул майрам өлкөдө 5 жылдык жарандык согуш 1997 жылы аяктаганда түзүлгөн болчу. Өлкөнүн ар кайсыл шаарларында концерттер, оюн-зоок программалар уюштурулуп, түрдүү спорттук мелдештер өттү. Президент Эмомали Рахмон майрамдын алдынан элге жасаган кайрылуусунда өлкөдөгү тынчтыкты жана стабилдүүлүктү сактоонун маанисине басым жасады. Ичара душманды издөө аракети ошол согушка алып келгенин белгиледи Рахмон. Ушул жана башка кабарларды сиз Азаттык чекит KG сайтыбыздан жана YouTube сайтындагы каналыбыздан кеңири көрө аласыз. Биз менен Twitter, Facebook аркылуу да байланышыңыз. Чөнтөк телефондогу терегибиз Азаттык чекит моби.